did you buy flour and how many and where from and where are you from and who are you? Okay. I can tell it in Russian. Yeah. Меня зовут Саид Акбар, я из Индии. Я здесь учиться медфак медицинский, я сейчас 5-й курс. Ну, 2-3 дня назад я видел в Инстаграме, в Фейсбук, Кыргызстан, Таджикистан ругают, и 10 тысяч человек киргизский, другой стране сейчас школа живет. Ну, там дома таджик человек забрал и put on fire. Ну, много человек написал, ну, помогает этот человек. Ну, здесь тоже, как мусульман, братишка. Я тоже мусульман, ну, сказал, я помогает. Ну, сколько денег осталось у меня, я купил мука, это 100 килограмм, и масло, и туалетная бумага. Братья мусульмане, сестры, деп жардам берейин деп эле келди. Азыр кызыбызды гипермаркетке барып эле алып эле келдик өзүнүн атынан. Урматтуу кыргызстандыктар, мына өзүңүздөр көргөндөй бизге индиялыктагы бир туугандарыбыз келип, өзүнүн жардамдарын берип, ошондой эле калыс пикирин айтып кетти да. Мындай биздин кошуна өлкөлөрдөн дагы, мусулман өлкөлөрдөн дагы, ошондой эле чет мамлекеттен дагы келип, өкүлдөр келип, ушундай калыс пикирин айтып, алар дагы чындык, калыстык Кыргызстан тарапта экенин айтып, өздөрүнүн оюн билдирип, ошондой эле гуманитардык жардамдарды берип кеткен дагы биздин чет мамлекеттик бир туугандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Албетте, бул жерде алар мындай калыс ой пикирин айтып атат да. Ошондой эле учурдан пайдаланып, ушу индиялык туугандарыбызга дагы могу кечээ Германиядан келди бир туугандар өкүлдөр, ошо иностранецтер бүт келип, өздөрүнүн калыс пикирин айтат да. Бул неден кабар берет? Чындык, акыйкат, алар талдап туруп айтып атат. Алар бүт чындык, акыйкат кайсы тарапта экенин билип, чындык Кыргызстан тарапта экенин айтып, бүт дүйнө жүзүнө жар салып атат да. Албетте, мындай учурда биз ошо индиялык тууганыбызга, ошондой эле бүт чет мамлекеттен келип, өзүнүн калыс пикирин айтып аткан туугандарыбызга биз рахмат айтышыбыз керек да. Ошондой эле азыркы учурда мына мэриянын алдында, Ош шаарында Баткен Кыргызстандын жүрөгү аттуу акциябыз уланууда. Биз 24 саат бою иштеп атабыз. Биз качан Баткенде аба турукташмайынча ишибизди алып бера беребиз. Allah rahmat. God bless you.